Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы ардактуу радио каармандар. Салам радиосунда ачык микрофон программасы. Студия микрофондордо мен Сулайман Акматбеков. Жана бүгүн бизде конокторубуз бар, өзгөчө коноктор десек болот. Аталгандай республикалык аталышта кеткен окуган эл озот аттуу конкурстун негизинде бүгүн конокторубузду чакырганбыз. Дил азык басма үйүнүн жетекчисинин орун басары Жумалиев Майрамбек жана Дил азык басма үйүнүн кызматкери Сейитбек Идирисов агаларыбыз бизге конокко келип отурат. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио каармандар, эгер сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Анын үчүн сиздер 50205-036-22 коду менен шаардык телефонубузга байланышка чыксаңыздар болот. Же болбосо бизге Facebook аркылуу түз эфирден суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Анда эмесе биз программабызды баштаардан алдын эң боло биринчи суроодон мына ушундай баштасак. Окуган эл озот. Ушул конкурс тууралуу бир аз сиздерден маалымат алсак, кандай уюштурулуп жатат жана кандай деңгээлде? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Урматтуу эмгекчил Баткен жергесинин тургундары, угармандары, биз Ата-Арты Бишкек шаарынан бүгүн келдик. Эртең менен окуган эл озот бул конкурстун быйылкы аталышы. Бул конкурс быйыл эле болгон жери жок. Быйыл буюрса 6-чы жолку конкурс болуп саналат. Негизинен элибиздин ошо диний маданиятын, китеп окуу маданиятын көтөрүү үчүн атайын ушул окуу деген долбоор аркылуу жүргөн. Мурунку жылдары муну 2014-жылы баштаганбыз. Негизинен уюштуруучулар биздин Бишкектеги Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы, ошол эле Ислам университети деп башкарда жана Дил азык басма үйү менен биринчи баштаганбыз. Негизинен биринчи ушу пайгамбарыбызды таанытуу деген китептер менен башталган. Андан кийин башка жанрдагы, башка аталыштагы китептер менен уланды. Биринчи жылы бир 4 миңдей киши катышкан болсо, андан кийинки жылы бир 11-12 миң киши катышты. Ошентип сан ар кандай болуп катышып келди. Бул республикалык деңгээлдеги ошо диний жанрдагы китептердин окуу конкурсу да. Ошо атайын окуу деген долбоордун алдында жүрөт. Ар бир жылдын конкурсунун өзүнүн аты бар. Мисалы үчүн мурунку баягы тарых жана маданияттуу жылдары деген болбоду. Ошого жараша биз ар кандай аталышта кылып келгенбиз. Быйыл болсо ушул элибиздин ошо китеп окуган эл озот деген мааниде чыгып атат да. Уюштуруучулар ошол эле жана айтып өткөн эле мекемелер, уюмдар быйыл өзгөчөлөнүп ушу пайгамбарыбыздын өмүр баянын орусчасын койдук. Себеби кыргызча 5 жылдан бери уланып келди. Анын орусчасын быйыл коелу деп атайын, ушу орусчасын койдук. Андан кийин ошо сүйүктүү пайгамбарыбыздын сахабалары болгон, халифасы болгон ошо Абу Бакыр Умар радиаллаху анхунун өмүр баянын жазган, мына Сейит өзү отурат бу жерде. Ошол Сейит Бетуановдун өзү жазган Чарияр деп атадык. Менимче Баткен жергесинин элинде бул Чарияр деген сөз өн учурабайт болуш керек деп ойлойм. Негизи адабий тилибизде бар бул. Пайгамбарыбыздын 4 досу деген мааниде келет эмеспи? Анан буюрса ушул Чарияр китебинен, анан дагы бир өзгөчөлүк ушул элибиздин баалуу чоң дастаны болгон Манасты коштук. Саякбай Каралаевдин варианты. Мына ушул 3 китептен болмокчу. Конкурска катышуу үчүн сөзсүз түрдө катталуу керек. 31 мартта сынак болмокчу. Республикалык деңгээлде деген себеби быйыл 20 шаарда болот. Чоң жана кичине болгон 20 шаарда өтмөкчү. Ошол жерде биздин өкүлдөрүбүз бар. Китепти дагы ошол 20 шаардан алса болот. Биз байланыш номерлерин дагы бере алабыз. Буюрса ошо даярдыктар жакшы. Азырынча так саны белгисиз, бирок 3 миңдей
ашып калды катталгандар. Азырынча эле 3000 катталып калды. Ооба, муну январдын башынан баштаганбыз. Себеби эл дагы кичине албетте көрүп калышты. Бирок өкүнүчтүүсү дагы деле болсо ушул конкурстун болуп атканын билбегендер дагы көп да. Ошон үчүн биз Сейит мырза экөөбүз ушинтип алыскы райондогу да облустарга чейин чыгып ушул конкурстун бар экенин айтып жүрөбүз. Чоң рахмат. Негизи эле бардык нерсенин башталышы жана аягы болот дейт эмеспи? Ошол сыяктуу бунун конкурстун башталганына дагы 2-3 жылдын аралыгы болуп калды деп айттыңыз жана сөзүңүз башында. Бул кайсыл убакытка чейин бул буюрса уланат же болбосо 1-2 жылда бул токтойбу бул? Бул саамалыкты баштадык. Негизи саамалыкты баштаганда ушул эң биринчи бюджетин фондун эсептеткенбиз. Канча акча кетет, белектерибиз, сыйлыктарыбыз кандай болот деп, мына ошолордун баарын жанагы айткан уюмдардын мүчөлөрү менен кеңешип алгандан кийин, ошол фонддун акчасын тапкандан кийин, анан кийин биз стартка баштадык да. Эми баягы жакшы чыйырды салганга аракет кылдык. Мындан кийинки жаштар уланта бериш керек муну. Себеби китеп көп, окурмандар дагы көп. Анын үстүнө динибизди дагы албетте көрүп, угуп, устаздарыбызды дамылар угуу менен болот. Ошондой эле ошо китептерди дагы окуу менен диний маданиятыбыз, сабатыбыз, билимибиз жогорулайт деген ойдобуз. Ушунча көптөгөн аалымдарыбыз бүгүнкү күнгө чейин канчалаган китептерди, ыйык Кур'ан Карим баш болуп канча деген китептерди мына ал кийинки аалымдар өздөрү жазып кеткен китептери дагы бар. Мына аларды баары менен биздин журтчулук тааныш эмес. Мындан кийин ушул боюнча ушул багытта кызмат алып барып, китептерди которуп же жазып дагы биздин элибизге чоң, бул бир башталгыч эле деп ойлойм. Ар жылы 3 китептен коюлат. Биз колдон келишинче бир китепти кайра кийинки жылы койбоганга аракет кылабыз. Себебинде эл көбүрөөк башка түрдүү китепти окусун деп. Ошого мындан кийинки дагы китептер албетте башка мусулман аалымдардын китептери болот деген ойдомун. Чоң рахмат. Мен өзгөчө бир конкурстун аталышына көңүл бурдум. Окуган эл озот деп. Мындан башка мурдакы конкурстардын аттары кандай болгон? Пайгамбарыбызга байланыштуу китеп болгон, ошо мээримдүү пайгамбарыбыз же болбосо пайгамбарыбызды окуйлуу. Кийинки пайгамбарыбыз тынчтыктын жарчысы же болбосо ислам тынчтыктын жарчысы болуш керек эсейт да. Мына ошондой аталыштары болуп келген. Анан быйыл ошо элибиз окуса дагы да алдыга жылат. Алардын руханий дүйнөсү байыйт, көрөнгөсү кеңейет деген эмебиз болду. Албетте окуган эл албетте озот, баардык жагынан озот деген үмүттө, тилектебиз да. Демек ар жылы өткөрүлгөн конкурс, китеп конкурсу жалпы эле элдердин китеп окуусуна болгон кызыгуусун арттыруу эмес, ичинде кандайдыр бир адамдарга болсун же болбосо кандайдыр бир максатты көздөгөн ойлору болот экен да. Демек быйылкы конкурстун өзгөчө жагы элдин руханий байлыгын өстүрүү. Балким ошондой дагы баалап койсок болот экен демек. Андан китептерге бир аз басым жасагым келип турат. Эмне үчүн быйыл Манас китепти коштук же болбосо башка китептер, варианттар бар беле? Сейитбек ага, сизге карата окшойбуз. Бул ураттуу Салам радиосунун угармандары, бардыгыңыздарга ушул окуган эл озот деген республикалык деңгээлдеги китеп окуу конкурсуна катышууга чакыруу менен биргеликте. Албетте сурооңуз жакшы берилди. Эмне үчүн Манас эпосу коюлду дегенчи. Биз буга чейин жогоруда Майрам акебиз дагы айтып өттү. Көбүнчө диний маңыздагы китептерди конкурска коюп келгенбиз. Албетте баягы колумузда эң негизгиси мындай диний сабаттуулукту, сабатсыздыкты жоюш үчүн көбүрөөк окушубуз керек экен да. Бирөөнүн айтканы менен угуп коюп, же болбосо ошо менен ал кандайдыр бир деңгээлде, белгилүү бир деңгээлде бизге жардамчы болор. Бирок өзүбүз баягы китептерди ачып, барактап, ошол диний сабаттуулугубузду китеп окуу аркылуу жое турган болсок, бул биздин баягы диний жашообузда, деги эле баягы инсандык жашообузда бул биз үчүн аябай маанилүү маселе экен да. Ошон үчүн биз буга чейин баягы диний басылмаларга көбүрөөк басым жасап, элди ошол пайгамбарыбыздын өмүр баянын окушка, ислам негиздери деген китепти мисалы үчүн койгонбуз, ошону окуганга, андан кийин былтыркы жылы
белгилүү ислам аалымы Имам Газалинин Мукашшафатул Кулуб, жүрөктөрдүн ачкычы деген китебин койгонбуз. Ошол китепти окуганга башкача айтканда ушундай элибиздин руханий жашоосуна ушундай пайдалуу болгон китептерди коюп келдик да. Анан быйылкы жылы буюрса Манас эпосун койгондун себеби дагы баардыгыбызга белгилүү. Манас атабыздын баягы Манас эпосун окуганыбызда биз кыргыз элинин баягы руханий дүйнөсүнө, элибиздин руханий көрөңгөсүнө биз ошол Манас эпосунан көрө алабыз. Кыргыз элинин кылымдап баягы кыялданып, кылымдап баягы колгонуп келген улуттук баалуулуктарын же болбосо улуттук баягы дартын биз ошол Манас эпосунан көрө алабыз да. Элибиз кандай оор кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Ошол элибиз баштан өткөргөн кыйынчылыктарда бизде баягы Манас баатырдай баатырларыбыз кандай роль ойноду? Бүгүнкү күндө дагы ошондой баягы Манас эпосу жөнүндө окуп койбостон, балким ошол Манас эпостон бүгүнкү күнгө дагы мындай сабак алып жашашыбыз керек да. Биз китепти окуганыбызда көбүнчө сабак алып окуйбуз да. Ошон үчүн баягы Манас эпосу жөнүндө окуп койбостон же болбосо манасчылардын оозунан жөнүндө угуп койбостон, өзүбүз дагы баягы Манасты окуп, ошол Манас эпосунан чоң сабактарды алып жашайлы деген максатта эми ушундай бир жакшы максаттар менен Манас эпосун койдук. Албетте бул жерде дагы бир нерсени айта кетишибиз керек да. Буга чейин республикалык деңгээлде балким Манас айтыштар уюштурулгандыр. Манас белгилүү манасчыларды топтоп, жерлерден топтошуп, жакшынакай байгелерди коюшуп, Манас айтуу боюнча бир конкурстар уюштуруп келгендир, баардыгыңыздар билесиздер. Бирок Манас эпосун республикалык деңгээлде биринчи жолу баягы китепти окуу конкурсу биринчи жолу уюштурулуп атат да. Ушул жагына да баягы окурмандардын көңүлүн, угармандардын көңүлүн бурубуз келет да. Манас эпосун койгону дагы ошол болду. Анан эми билесиздер, Манас эпосунун варианттары көп аябагандай. Биз Манас эпосуну ошол кол жазмадан түшүрүп Кирилл алфавитине ушуну түзгөн, билесиздер, Улуттук илимдер академиясында Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту бар. Ошол институтту дагы биз баягы уюштуруучу катарында, өнөктөш катарында жаныбызга алып, ошол жердеги илимпоз агайларыбыздын эмгегинен ошол түзүлгөн Саякбай Карлаевдин вариантындагы Манас эпосун тандап алдык. Эмне үчүн биз бул вариантты тандап алдык? Мисалы үчүн Сагынбайдын вариантын деле тандап алсак болот, бирок ал аягында көлөмдүү да. Биздин баягы окурмандарга башталыштан эле оор болуп калбасын үчүн биз бир аз мындай чаканыраак көлөмдөгү Саякбайдын вариантын тандап алдык. Анан албетте бул вариантты койгондо мындай бүкүлү боюнча эле коюп салсакпы же болбосо жарымын эле конкурска койсокпу, окурмандардын мындай кыйнап койбойбузбу деген дагы ойлор кетти. Бирок баягы Манасты мындай бөлбөй эле ошол боюнча эле негизи Саякбайдын варианты бир аз чаканыраак. Ошон үчүн ошол вариантты тандап алып буюрса койдук. Менин оюмча бул конкурска катышуу менен биз өзүбүздүн жеке жашообузда, коомдук жашообузда абдан чоң пайдаларга жетебиз да. Балким окурмандар, катталып аткандар, буга чейинки конкурстарга катышкандар, мунун баягы жеке инсандык жашообуз үчүн, коомдук жашообуз үчүн кандай пайдалуу экендигини балким баягы өздөрү дагы сезип, көрүп, билип турушат да. Буга чейин мен конкурс тууралуу бир-эки жерден, бир-эки адамдардан маалымат сураганымда, эми бул көбүрөөк диний китептер экен, дин кызматкерлери өздөрү эле баалуу орундарга илесе керек, бизге мүмкүнчүлүк жок болсо керек деген сөздөр да көп айтышчу эле. Азыр болсо ошол так Манас эпосунан койгонуна байланыштуу жалгыз эле дин адамдары эмес, жалпылай курулай журт дагы катышып, жанагындай шылтоолорду жокко чыгарат десек. Ушул жерден биз ушул сурооңузга мен кыскача жооп бере кетейин. Абдан жакшы маселени айттыңыз да. Диний китептер коюлгандан кийин сөзсүз түрдө Ислам университетиндеги студенттер катышышы мүмкүн, же болбосо медреседе окуган окуучулар катышышы мүмкүн, же болбосо бир дин кызматкери, чет өлкөдөн жүрүп келген бир дин кызматкери катышышы мүмкүн деген ойлор кетиши мүмкүн. Биз буга чейинки тажрыйбабыздан алып айтып көрөлү. Биз ошол буга чейинки баягы өткөргөн конкурстарыбыздан байкап келе атабыз да. Байгеге жетишкен, ошол ажылыкка, умрага баргандардын
көпчүлүгү биз сыяктуу эле баягы диний Жөнөкөй илимий адамдар. болбогон жөнөкөй эле карапайым адамдар ошол деңгээлге жетишти. Демек баягы белгилүү бир илими бар, белгилүү тармактын адамдары эмес, карапайым элдин адамдары деле ошол байгеге жетишип, ажылыкка барып келишкендер бар, умрага барып келишкендер бар, жакшынакай байгелерди алышкандар бар. Башкача айтканда 7-ден 70 жашка чейинки баардык окурмандар үчүн бул конкурска катышып байгеге жетишүү мүмкүнчүлүк аябай кенен экендигин ушул жерден мындай баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Ошол жерден белектерди дагы угармандарыбызга дагы бир жолу жарыя кылып айтып коесузбу, кандай белектер камтылган быйылкы жылы өзгөчө? Негизинен белектери биздин баягы январь айы 2019 жылдын январь айынан башталды бул конкурстун башталышы. Ошол башталган кезде Facebook, Instagram, ошол сыяктуу соц тармактын баардыгынан жарыялар кеткен. Андан сырткары атайыбыз афишаларыбызды чыгарып, республиканын баардык аймактарына таратып, белгилүү баягы коомдук жайларга илдирип, ошол жактан дагы мүмкүн болушунча баягы элге жеткизгенге, жарыя кылганга аракет кылдык. Ал жердеги негизги баягы жарыяларыбызда, афишаларыбызда, рекламаларыбыздын баардыгында жазылып көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн биринчи байгени алган кишиге ар бир китеп үчүн өзүнчө көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Манас эпосу боюнча же болбосо Чарьяр боюнча ким биринчиликти ала турган болсо, ал биринчиликти алган киши кичи ажылыкка, умрага барып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле мезгилде экинчи орунга 40 000 сом, үчүнчү орунга 30 000 сом, төртүнчү орунга 20 000 сом, бешинчи орунга 10 000 сом, андан кийинки 6-чы, 7-чи орундарга биз мындай башка кызыктыруучу сыйлыктар дагы каралган. Ал жерде Манас эпосунда афишада дагы көрсөтүлгөн, жарыяда биринчиликти баш байгени алган киши же 60 000 сом акчалай сыйлык алат, же болбосо умра кичи ажылыкка барып келүү мүмкүнчүлүгү бар деп. Ал жерде дагы мындай. Демек Манас эпосунда бир аз белектер көбүрөөк. Жок, Манас көбүрөөк эмес, ошондой бир мүмкүнчүлүктү көрсөттүк ал жерде. Ооба. Анан албетте баягы бул сыйлыктардын баардыгы окурмандар үчүн кандайдыр бир түрткү болуш үчүн китеп окуганга, же болбосо конкурска катышканга, же болбосо мындай стимул берүү максатында коюлду. Негизги сыйлыктардын баардыгы албетте баягы китепти окусак, ошол китептеги руханий көрөңгөдөн наар алып, азыктанып, ошол жактан таасир алсак, негизги мындай сыйлык, негизги баягы руханий табылга ошол жакта да. Чоң рахмат. Байрамбек мырза, кийинки суроом сизге болсо керек. Сизге көбүрөөк тиешелүү болсо керек. Китептерди конкурска коюп жатканда сиздер атайын комиссия түзүп кабыл аласыздарбы, же болбосо атайын түзүлгөн план барбы? Мына ушунча жылга чейин бул китептерден болот деген. Жок, өкүнүчтүү андай планыбыз жок. Бирок жана айтылган уюштуруучулар, уюмдар дебедик, ошолордон атайын өкүлдөр бар. То есть ошол бир группа бар, комиссия. Мына ошол комиссия бул жылы кайсы эмеден коебуз деп, эмеден эле иштеп баштайбыз. Күздө эле же жайда эле иштеп баштайбыз да. Кайсы коомчулукка кайсы китеп керек, кайсы китеп менен эмнени тааныта алабыз, ошондой бир ой жүгүртүп, ой толгоп отуруп анан бир китепке токтолобуз. Карап көрөбүз, мисалы үчүн кайсы китеп бар, кайсы китеп которулган же жазылган. Мисалы үчүн мурунку ошо пайгамбарыбызды таанытуу деп жүргөн болсок, кийин ошо ислам негиздери бул баягы шариаттын кээ бир эрежелерин билсин деп эме кылдык. Ошол китепти койдук. Андан кийинки жылы ушу Имам Газзалин жанагы Мукашафатул Кулуб деп айтты, азыр жүрөктөрдүн ачкычы. Мына ошол китеп дагы баягы элдин руханий дүйнөсүн байыта турган бир жакшы китеп болгондуктан мусулман ислам ааламында таанымал китеп. Биз колдон келишинче бүт ошо мусулман ааламга таанымал китептерди, же болбосо ошондой темадагы китептерди койгонго аракет кылабыз да, жалпылай болсун деп. Чоң рахмат. Мен жогоруда айтып өттүм, бардык нерсенин башталышы жана аягы бар деп. Ошосуңар эле оң жагы жана терс жагы болот эмеспи? Бул оң жагыны билип турдук. Элибиздин руханий байлыгыны, китепке болгон сүйүүсүн арттырат, бирок кей турган тараптары дагы болду. Мына ушул конкурсту өткөзүп атканда кандайдыр бир өкүндүрө турган тараптар. Мен жеке айта турган болсом, бизде китеп окуган элдин проценти аябай аз. Кала терек башка Скандинавия өлкөлөрү же болбосо Японияга окшогон кошуна эле мамлекеттердей китепти көп окуса
деген. Мисалы үчүн мына Москвага деле барсаңыз, метродо китеп окуп турган адамдарды көрүүгө болот. Бизде бул аябай сейрек көрүнүш да. Бул кейиштүү жагы. Биздин элибиздин баягы окушун, жаштарыбыздын окушун, китеп кармап жүрүшүн көрсөк аябай кубанасың да. Эмне китеп окуп атып болуп кетип кызыгып сүйлөшө кетебиз кээде. Анан дагы бир кейиштүү жагы, көп адам катышса, анан көп белек бере алсак сонун болот эле. Ар бир катышуучу ошо мына 4000, 5000 деп атабыз, кээ бирде 12, 11 миңге чейин жетип атат. Ошолордун баарына бирден бир белек бере алсак сонун болот эле. Кана эмне ушундай кылсак, кана мүмкүнчүлүк чектелгендиги үчүн ушу бир аз гана адамга умра сапары, бир аз гана кичине тыйын сыйлыктар болуп калып атат. Ошо ар бир катышкан киши бир алакандай бир кичинекей китеп болобу, бир нерсе болобу ала кетсе дагы. Бул аябай чоң чыгым экен да. Бул чыгымды биз айтып атпайбызбы? Демөөрчү издеп кылып атабыз. Атайын бир кайсы бир өлкөдөн бир грант алып, же болбосо бир акча алып проект жазып эме кылган жерибиз жок. Биз баары эле мына Сейит менен, же болбосо ошол уюштуруучулар менен бирөө магазин каккылап, же болбосо бир ушундай китеп конкурс өткөрүп атып элек жардам бере аласызбы деп, кайрылып ушу чогултулган, элдин күчү менен чогултулган нерсе да. Албетте кабат эле ошол конкурска катышкан жакшы жери 7 жаштан 70 жашка, 80 жашка чейин апалар аталар катышты да. Бирок баарына белек бере албай атканбыз. Мен өзүм ошо кейим да. Негизи белегини Кудай таала өзү берсин дейли. Бирок буюрса алдыда жакшы ниет кылып кое берели. Республикалык деңгээлде, анан калса облустук түрдө дагы ушундай конкурстарды өткөзөбүз деген. Китептер, Дил Азык басма үйү тууралуу бир аз маалымат сурагым келип турат сизден. Жалгыз гана диний китептер басма үйдөн чыгабы, же болбосо кошумча китептер дагы? Жок, Дил Азык басма үйү өзү айтып тургандай эле басма үйү. Басма үй дегенде кээ бирөө баягы эмени, типографияны элестетип алышат экен. Жок, бул басма үй дегени орусча айтканда издательский дом или центр деп койсок болот. Ал жерде болгону китептер даярдалып эле. Мисалы үчүн мына Сейит Таксыр бир канча китепти которуп жазып даярдап коюшту да. Мына ошондой эле кайсы бир жазуучу болобу, же болбосо бир чыгармасы болгон киши деле келсе, мына китепти көргүлө, эгер баса турган болсоңор берсе, биз аны баягы элибизге, журтубузга пайдалуу экендигине ишенсек, басууга болот. Бир эле диний китеп эмес, түрдүү жанрдагы китептерди басканга даярдап чыгарганга даяр. Чоң рахмат. Мен программа тууралуу бир аз жакын жора жолдошторго айтып атканымда эле бир канча суроолор менен кайрылышты. Себеп дегенде конкурс тууралуу маалыматтары бар экен. Ошол суроолорду балким Сейит мырза сизге түшүр. Эгер Кудай буйруп дейт, жакшы ниет кылып атат, алдыңкы орунга ээлешип калсак, умра же ажылык сапарына ээлешип калсак, биз өзүбүз эмес башка бирөөгө жоломону берсек болобу деген суроолду таштады. Буга чейин мындай практика болуптур, Жок, практикада болгон жок. Болгон эме бар. Мисалы үчүн негизи кылса болобу? Мындай маселе бар. Мына умра сапары бул биздин ошо катышуучулардын эми бир жагы сүйүндүргөн жагы деле десек болот. Апаларыбыз аял заты да, негизинен көп катышуучулар аял заты. Бул бир жагынан кубандырат. Анан умра сапарына албетте биздин шариаттын эрежелери ылайык жалгыз бара албайт умрага. Аял киши. Сөзсүз түрдө махрамы болуш керек. Махрам таап өздөрү ошо чыгым көтөрүп барган эже карындаштарыбыз дагы бар. Махрам жок эле, мен бара албай атам десе, мына ошо акча бир ал сумманы эсептеп туруп, ошол сумманы берген учурлар болду. Бирок биз муну болгону ошо эң жакындарына эгер бере алат, мисалы үчүн атасына бере алат, өзү бара албаса, ийинисине берет, же болбосо байкесине берет, ушундай эме болот. Атак башка бирөөгө эле ыйгарып кое албайт. Түшүнүктүү. Өзгөчө Баткен жергесине бир аз басым жасалы, себеп дегенде бул маалымат баткендиктер үчүн, биз үчүн албетте кызыктуу болсо керек. Баткенден жылына канча окурман катышып атат? Анан кайсыл орундарга ээлешти биздин Баткен жергебиздеги китеп сүйүүчүлөрүбүз? Бул боюнча биз бир былтыркы анализ боюнча, ошо именно былтыркы экен, түштүк жергесинен эң көп Баткен катышкан. Бул бир жагынан кубантат. Балким уюштуруу иштеринде жараша болду. Мен аны эме кылган жокмун, бирок ушу Кулундудан бери, ушу Лелектен бери бияка Баткенге келип катышкан болду. Бул аябай кубандырат. Бар Баткендин өзүнөн болбосо дагы, эгер жаңылышпасам, ушу баткендиктер Бишкекте жашап аткан, туруп аткан баткендик жигиттер эжелерден умрага жана башка алынкы сыйлыктарга жеткени бар. Мен так азыр атын айта албайм, бирок бар. Чоң рахмат. Мына ушуну менен биздин программабыз дагы
аяктап калды окшойт, биздин убактыбыз дагы аз калды. Алым болгон илимиңди тараткан, дараксымал берип турган мөмөсүн, шакирт болгон аалымдарга жанашкан, Аллах сени мээри менен бөлөсүн деген биздин акын алпакындарыбыз жазып кеткен экен. Урматтуу радио угармандар, окуу менен ийгиликке албетте баарыбыз чогуу жетебиз. Анда эмесе Баткен жергесине жалпы эле радио угармандарга сиздерде ачык микрофон, айтылбай калган сөзүңүздөр болсо айтып атсаңыздар. Урматтуу Баткен жергесиндеги биздин ардактуу туугандарыбыз, элибиз, окурмандарыбыз, өзгөчө Дилазык басмайынын окурмандары, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сиздерге айтып коелу деп атайын ушул алыстан ата артып келдик. Китеп окуу конкурсуна катышыңыздар. Бул бир чети биздин баягы руханий жактан өнүгүшүбүзгө бир мүмкүнчүлүк. Экинчи жактан ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берүүгө биз дагы мындай аттанып жолго чыктык да. Менин оюмча бул конкурсуга катышкан киши эч качан өкүнбөйт. Эмне үчүн өкүнбөйт? Себеби башка бир максатта же болбосо башка бир багытта бир жарыш болсо, ал жарышта байгеге жете албай калган киши кандайдыр деңгээлде ызаланып, өкүнүшү мүмкүн да. Бирок буга чейинки баягы тажрыйбабыздан алып айталы, окурмандар, буга чейинки катышкан окурмандар эч качан мындай капаланган көрбөйсүң, нааразычылыгын көргөн эмес. Нааразычылыгын көрө албайсың да. Себеби эмне үчүн? Себеби конкурска катышкан киши китеп окуп жатып, чоң бир ийгиликке жетип атканын китеп окуп бүткөндөн кийин сезет да. Балким китепти окуп бүткөндөн кийин уже сыйлыгын алдым дегендей мааниде. Сыйлыкка жетпей калсам дагы бирок негизги сыйлыкты ошол китепти окуп жатып эле алат да. Ошон үчүн мен оюмча китеп окуңуздар, китеп окуу конкурсуна катышыңыздар. Балким Баткен жана жогоруда Майрам акебиз айткандай, былтыркы эң жакшы көрсөткүчтү, баягы катышуу жагынан эң жакшы көрсөткүчтү Баткен көрсөткөн болсо, балким быйыл да ушундай бир жакшы көрсөткүчтү көрсөтөт деп ойлойм. Жакшы бир байгелеги дагы ушул Баткен областынан жакшы, зээни күчтүү, акылы күчтүү, ою терең окурмандар балким Баткен областынан чыгат деп биз ишенебиз. Буюрса, Майрамбек мырза. Айта кетчү нерсе, Баткен жергеси биздин кыргыз молдокелерибиздин, аалымдарыбыздын чыккан жери деп мактанабыз да, сыймыктанабыз. Мурунку көз өтүп кеткен Шакир Дамылоğlu, Абсаттар Дамылоğlu азыр мына жашап турат, көздөрү төрүп, Акун Дамла, Кудайкул Дамла, Молда Сабыр Дамлага окшогон Кудай таалалардын өмүрлөрүн узун, ден соолуктарын чың кылсын. Мына ушуга окшогон залкар инсандарыбыз бар Баткен жеринде. Мына ушулар чыккан бүгүнкү күнгө чейин канчалаган талабаларды, окуучуларды окутуп, динге укмуштай чоң зор салымын кошуп келет. Мына ошол кишилер дагы баары китеп окушкан. Баардыгы ошо китептин бүгүнкү күнгө чейин коюмдарына китеп катып жүргөн дамдыларыбыз бар. Мына ошол кийинки келген жаш муундар ушул саамалыкты, ушул жакшылыкты, илимди улантса экен деген пикиримди айтмакчымын. Бизден акыркы убактарда, акыркы мүнөттөрдө суроолор келип калыптыр. Тандоо канчалык таза болот? Куран окуу боюнча да болобу деп Ашыралы жана Тахмина аттуу угарманыбыз эсимизде калтырып. Куран окуу, Куран жарышы ал буюрса март апрелде өтөт. Ал жөнүндө мен азыр маалыматымды көп айта албайм. Так боюнча биз жылына былтырдан баштап тест түрүндө болот да, тест китепчеси болот. Ал тест китепчеси ошол жакын калганда чыгат, басылып чыгат. 31-мартка жакын калганда. Анан биз аны бул жака атайын печаттап, чаптап жөнөтөбүз. Толтурулган китепчелердин жанында атайын оптикалык кагаз, оптикалык форма деген болот. Бул жанагы ортодо, жыртыда баягы окуучулар тоголоктоп атышпайбы суроолордун жоопторун. Мына ошондой кагаз болот. Мына ал чогултулуп бишикке барат, анан ал компьютерден өтөт. Компьютердин жыйынтыгы ошол. Демек эч кандай аралашуу, кийлигишүү жакын жок болбойт. Демек, урматтуу радио угармандар, негизи кылган ишиңдин баары ниетиңе жараша болот дейт. Ниетибизди туурлап элек, конкурска катышсак албетте баардыгы ойдогудай болот деген үмүттөбүз.
Алыстан тартып биздин жергебизге келгениңиз үчүн чоң рахмат сиздерге баарыңыздарга. Ушул жерден кысырма катары китеп тууралуу каерден алсак болот, Баткен жергесинде жана кимге байланышсак болот, бир аз маалымат бергетсеңиздер өтө сонун болмок. Негизинен биздин Исфанада жана Баткенде бир номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Мен номерди айта кетейин. Негизи конкурска коюлган китептердин баардыгы ошол конкурска жарыя башталган мезгилде эле баардык республиканын баардык аймактарына биз алдын ала басмага берип, даярдап чыгарып, даяр карма уже башталганда бүт республиканын баардык аймактарына таратабыз да. Китеп жана башка суроолор менен деле Баткен боюнча 0771 96 05 98 номерине кайрылса болот. Дагы жолу айтылайын, 0771 96 05 98. Конкурс боюнча каерде барып катышат болсо, китеп сатып алуу боюнча дагы ушул жигит. Кайсыл жерде жана канчанчы, кайсыл убакытта маалымат тууралуу кеңири алса болот экен маалыматтарды ушул номер аркылуу. Терең ыраазычылык баарыңыздарга келгениңиз үчүн. Сиздерге дагы чоң рахмат. Студияңызга чакырып, биздин үнүбүздү ошол Баткендеги окурмандарыбызга, угармандарыбызга жеткизгендигиңиздер үчүн сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен биздин эфир өз соңуна жетип келди. Сиздер менен Сулайман Акматбеков болду. Келерки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.